Жалал-Абад Казарман жолундагы кызыл сызыкка чыгып кеткен бир канча курулуштар буздурулуп жатат. Анын катарында Камилжан Атакозоевдун чайканасынын короосу бузулуп, көп жылдык жүзүм багы кыйылат. Азыр эми бузуп атабыз. 24 метр болуш керек экен. Майда кызыл линия чизилген, şu кызыл линиягече алыш керек экен. Эми пони бузуп аламыз да барбыр. Бул жерде эмне бар эле? Бу жерде бир жерде бир чайкана кылынган. Элдер келип отуруп дам алсын деп ушундай кылганбыз. Бар алыш керек экен, алабыз буну. Забор бар да, майда пони эми забор алыш керек экен да. Onlar sorup görüntülerde var, içkeri kirgizиш керек. Анткени дал ушул Жалал-Абад Казарман жолунун 5 чакырымы кеңейтилип, асфальт төшөлөт. Тактап айтканда, Ынтымак айылындагы айлампадан тарта Тайгараев аймактык башкармалыгына чейинки жол оңдолот. Ушул тапта асфальттоого даярдоо иштери этабы менен жүрүп жатат. Красный зонага линияга айлашкендерди тазалап, обочиналарды тазалап, очистка, уширение кылып чыктык. Ошо иштер болуп атат азыр. Техникалардан бир 15-18дей кова иштейт. Грейдер, каток, экскаваторлар бардыгы жумушун аткарып жүрүшөт. Негизи 4 полоса болот. Бир полосадан кошулган ошолорду засыпка кылып көтөрөбүз, таш боюна чыгабыз. Анан ал жумуш бүткөндөн кийин ортоңку асфальтты сыйрып, акыркы слойду берип, ошо менен асфальт баштайбыз буюрса. Жол капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланат. Курулушту Барсбек Каган ЖЧКсы жүргүзүп, Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасынын Жалал-Абад филиалы көзөмөлгө алат. Бул жол негизинен эл аралык маанидеги жол, Жалал-Абад Казарман жолу болуп эсептелинет. Азыр курулуп аткан бөлүк 3-километрден 8-километр, 5 километр жол кеңейип, ени 24 метр болот. Бул жерде заманбап суу агуучу лотоктор коюлат, светтер коюлат. Тротуар болот? Тротуар сөзсүз болот. Белгилей кетсек, Жалал-Абад Казарман жолунун 5 чакырымын ушул жылдын эгемендүүлүк майрамына чейин бүткөрүү пландалган. Аклай Карабаева, Шерзат Эгемердиев, Регион.